жыйындардын методдоруна туура келген өзүнчө операторлор тууралуу айтып берейин. Мына union деген көрдүңүздөр метод бар. Ал методду жазбай мондай оператор жазсаңыз болот. Мисалы мындай дейли. Print cc деп коеюн. Түтүкчө pipe белгиси. Аны print c дедик, cc дедик. Экөө бирдейби жокпу деп жөн текшерип коелу. Албетте бирдей. Мында жакшы жери сиз дагы бир өзүнчө көп деген сеттерди, ушу жыйындарды кошуп кете берсеңиз болот. Intersection'дики болсо, кесилиштики, амперсант деген белги. Аны дагы албетте көрөбүз азыр. Intersection. D деген intersection мындай жазылса, биздики болсо A амперсант бул деген жети, shift жетиде турат. A, B. Муну текшерип көрөлү. D жана DD. Көн кесилишкен жери белги. Difference минус symmetric difference. Бул карета деп коет. Is subset болсо кичинекей же барабар, is superset болсо чоң жана барабар. Чоң же барабар. Update болсо мунда түтүкчө жана барабар. Intersection update. Intersectionга окшош жана барабар кошулат. Difference update болсо кемитүү жана барабар. Symmetric difference болсо мына окшош жанында барабар жазылат. Ошондой операторлор колдонуп, кээде суураак жазган кааласаңыз ушундай кылып жазсаңыз болот. Код окулушу абдан маанилүү, ошон үчүн кээде ушинтип кыскартып коюшат. Код мындай суураак, тазараак көрүнсүн деп.